Саламатсыздарбы? Эгерде сиздин компьютериңизде офистик программа өчүп калса же офистик программаңыз активация сурап калса, анда башынан кайрадан офистик программаны кантип компьютерге орнотуп алсак болот. Эгерде активация сурап калса, анда эски офистик программаңызды компьютерден өчүрүп таштап, кайрадан башыдан жаңыдан установка кылып алсаңыз болот. Ал үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого Office Deployment Tool деп жазабыз. Office Deployment Tool деп жазып туруп, Enter клавишасын басканыңызда бул жерден сайттардын тизмеги чыгат. Бул жерден биринчиде турган Download Office Deployment Tool from Official деген шилтемени басабыз. Шилтемени басканыңызда бул жерден Office Deployment Tool деген сайт ачылат. Microsoft 365 сайтынын официалдык сайты ачылат. Бул жерден биз Office Deployment Tool'ду компьютерге жүктөп алуу үчүн бул жерден Download деген баскычты басабыз. Download деген баскычты басканыбызда бул файл компьютерге жүктөлөт. Компьютерге жүктөлгөндөн кийин загрузки деген папканын ичине түшөт. Проводникти ачабыз. Проводникти ачканыбызда загрузки деген папканы тандаганыбызда мына бул жерде файлыбыз ошол загрузки деген папканын ичине түштү. Эми бул файлды ачабыз. Файлды ачуу үчүн мыштын көрсөткүчүн файлга алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыз дагы. Бул жерден запуск от имени администратора деген тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден да деген баскычты басабыз. Да деген баскычты баскандан кийин бул жерден ушул жерге галочка коебуз. Галочка койгондон кийин бул жерден continue, башкача айтканда продолжить деген баскычты басабыз. Басканда бул файлды кайсы папканын ичине сактайын деп сурайт. Өзүңүздөр каалаган папканын ичине сактап койсоңуздар болот. Азыр мен бул файлды компьютерде S дисктин ичине сактайм. Мына этот компьютерди тандадым. Андан кийин бул жерден Windows 10 S деген локальный дискке сактаймын. Локальный дискти тандадым. Локальный дискти тандагандан кийин бул локальный дисктин ичине жаңы папка түзөбүз. Жаңы папка түзүү үчүн бул жерден создать папку деген баскычты басабыз. Басканыбызда жаңы папка түзүлөт. Папканын аталышыны Office 2021 дейли. Азыр биз компьютерге Office 2021 орнотобуз. Андан кийин бул жерден OK деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул файлыбыз S дискке Office деген папканын ичинде жүктөлдү. Ал папканы ачуу үчүн этот компьютер деген тандайбыз. Андан кийин S дискке киресиз. S дискке киргенинизде бул жерде мына Office 2021 деп турат. Office 2021 деген папканы ачабыз. Мына папканын ичинде турат. Эми бул жерден биз конфигурациясын алмаштырышыбыз керек. Азыр бул жерде Office 365 конфигурациясы турат. Биз 2021-дин конфигурациясы менен алмаштырышыбыз керек. Конфигурацияны кантип алмаштырабыз? Ал үчүн кайрадан Chrome браузерин ишке киргизебиз дагы. Эми бул жерде азыр бизге Office Deployment Tool керек эмес. Бул жерден плюс белгисин басып жаңы вкладка ачабыз дагы. Адрестик жолчого Office Deployment Center деп жазабыз. Англисче жазабыз. Office Deployment Center деп жазабыз. Deployment Center деп жазып туруп, Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда бул жактан сайттардын тизмеги чыгат. Биз конфигурацияны көчүрүп алуу үчүн ушул жерден биринчиде турган Microsoft 365 APS Admin Center деген сайттан, башкача айтканда Configuration Office.com деген сайттан көчүрүп алабыз. Бул жерден сайтка кирүү үчүн Office Customization Tool Microsoft 365 деген шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда бул жактан офистин конфигурациялары чыгат. Биз компьютерге кайсы разрядды орнотушубуз керек?
Сіздер компьютеріңіздердің операциялық системасының разрядын көріп алышыңыздар керек. Ал үшін бұл жерден проводникті açabыз. Проводникті açқаннан кейін Etod компьютер дегенге мыштың көрсөткүчүн алып барып, мыштың оң жақ басқычын басабыз. Андан кейін контексттік менюдан свойства деген тандайсыз. Тандағаныңызда бұл жерден компьютердің свойствасы шығады. Бұл компьютерге 64 разрядтық операциялық система орнатылған. Демек біз офистің 64 разрядтық версиясын орнатышыбыз керек. Егерде сізде ушул жерде 32 турса, анда сіз 32-ни тандайсыз. Азыр бұл жерден біз демек 64 разрядная версияны тандайсыз. Андан кейін какие продукты и приложения вы хотите развернуть дейт. Бұл жерден наборы офис деп турат. Выберите продукт офис деп турат. Ушул жерди басабыз. Басқанда бұл жерден офистің түрлері чыгат. Бұл жерден егерде сіз офис 2021-де орнотуп турган болсоңуз, офис LTSC стандартный 2021 корпоративная лицензия дегенди тандайсыз. Егерде компьютериңизге офис 2024-ті орнотууну кааласаңыз, анда бұл жерден офис LTSC профессионал плюс 2024 волум лиценз деген тандайсыз. Егерде 2019-ды орното турган болсоңуз, бұл жерден 2019 корпоративная лицензия профессиональный плюс дегенде. Азыр бұл жерден біз офис LTSC стандартный 2021 корпоративная лицензия дегенде тандайбыз. Егерде профессионал плюс орнотуп турган болсоңуз, профессионал плюсту тандасаңыз болот. Азыр бұл жерден стандартный дегенде тандай берели. Стандартныйды тандадык. Андан кейін бұл жерде башка настройкалар ушул бойдон калат. Анан төмөн түшөбүз. Бир аз төмөн түшкөндө бұл жерде выберите версию деп турат. Последняя өзгөртпөйбүз буларды. Төмөн жакка түшсөк дагы офистин кайсы пакеттерини орнотуш керек. Бұл жерден егерде сіз ашықча пакеттерді алып салууну кааласаңыз, анда ашықча пакеттерди өчүрүп койсоңуз болот. Мисалы, OneDrive керек эмес болсо, OneDrive'ды өчүрүп койсоңуз болот. Егерде Publisher керек эмес болсо, Publisher'ды өчүрүп койсоңуз болот. Азыр бизге OneDrive эле керек эмес, калганы орнотула берсин. Андан кийин офистик пакеттин тилин тандаш керек. Ал үчүн бул жерден язык дегенди тандайсыз. Язык дегенди тандаганда төмөн жакта выберите основной язык деп турат. Бул жерден выберите язык дегенди бассак, бул жактан тилдер чыгат. Бул жерден русский дегенди табабыз. Русский, Россия дегенди тандайбыз. Тандагандан кийин бул конфигурацияны экспорт кылышыбыз керек. Экспорт кылуу үчүн бул жерден экспорт дегенди басабыз. Экспорт дегенди басканда бул жерден формат файла по умолчанию деп чыгат. Бул жерден біз формат Office Open XML дегенди тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерден OK деген баскычты басабыз. OK деген баскычты баскандан кийин бул жерден біз лицензиянын шарттарына макулбуз деп белги коебуз. Андан кийин имя файла деген жерде конфигурация деп турат. Бул жерди біз конфигурация деген сөздү англис тилинде жазышыбыз керек. Бұл сөзді өчүрөбүз дагы бул жака англисче configuration деп англисче жазабыз. Configuration деп англисче жазгандан кийин бул жерден экспорт деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул файлыбыз экспорт болот, загрузканын ичине түшөт. Андан кийин кайрадан проводниктин терезесин ачабыз дагы. Бул жерде биз локальный диск сыйга Office 2021 деп папка ачканбыз. Ошол папканы ачабыз. Папканы ачканыбызда бул жерде Office 365-тин конфигурациясы турат. Бул конфигурацияны өчүрүп салабыз. Конфигурацияны өчүргөндөн кийин 2021-дин конфигурациясы загрузки деген папканын ичине түшкөн. Ал үчүн загрузки деген папканы ачабыз. Ачканда бул жерде мына configuration деп турат. Ушул файлды белгилейбиз дагы. Бул файлды
вырезать этип алабыз. Мына вырезать этип алдык. Андан кийин кайрадан локальный диск сыга барабыз. Сыгынын ичиндеги Office 2021 деген папканы ачабыз дагы. Ал файлды ушул папканын ичине көчүрүп коебуз. Андан кийин бул файлды ачабыз. Файлды ачуу үчүн мыштын оң жак баскычын басабыз. Баскандан кийин бул жерден открыть бул жерден конфигурацияны ачабыз. Жок, бул жерден кечиресиздер, конфигурацияны ачпайт экенбиз. Жөн эле көчүрүп коебуз. Көчүрүп койгондон кийин биз командный строкага киришибиз керек. Командный строкага кирүү үчүн издөөчү сапка cmd деп жазабыз. Англис тилинде cmd деп жазсак, бул жактан командная строка деп чыгат. Бул командная строканы от имени администратора деп ачышыбыз керек. Ал үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул командная строка дегенге алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыз. Баскандан кийин бул жерден запуск от имени администратора дегенди тандайбыз. Эгерде запуск от имени администратора кылбай ачсаңыздар, ошибка болуп, туура эмес болуп калышы мүмкүн. Андан кийин бул жерден да деген баскычты бассак, бул жерде мына командная строка ачылат. Командная строка ачылгандан кийин бул жерде систем 32 дегенден кийин курсор өчүп жанып турат. Ушул жерге биз cd деп жазабыз. cd деп жазгандан кийин пробел коебуз. Пробел койгондон кийин бул жака биз конфигурациянын жол көрсөткүчүн алып келип коюшубуз керек. Ал үчүн бул жерде мына локальный диск сыда, мына локальный диск сынын ичинде Office деген папка бар. Конфигурацияны ушул жака таштаганбыз. Конфигурацияны белгилейбиз. Белгилегенде бул файлга жол көрсөтүлүп турат. Өйдө жакта мына жерде ушул файлга көрсөтүлгөн жолду башкача айтканда көчүрүп алабыз. Ушуну копировать адрес дедим. Азыр бул жерден менде бул жерден копировать адрес дейбиз. Андан кийин сиздер же болбосо ушуну белгилеп туруп көчүрүп алсаңыздар да болот. Андан кийин командная строкага барабыз дагы. Бул жерге ошол файлга көрсөтүүчү жолду коебуз. Мына көчүрүп алганыбызды койдук. Койгондон кийин Enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда бул жерде с кош чекит обратный слеш, анан Office 2021 деп чыкты. Андан кийин бул жерге setup деп жазабыз англис тилинде. Setup деп жазабыз. Setup деп жазып туруп, бул жерден пробел коебуз дагы. Слешти жазабыз. Мына слешти жазгандан кийин бул жерге англис тилинде конфигурация деп жазабыз. Башкача айтканда configure деп жазабыз. Мына configure деп жазабыз. Андан кийин пробел коебуз дагы. Же болбосо tab деген пробел койбой эле клавиатурадан tab деген баскычты басабыз. Же пробел коюп туруп, tab деген пробел коюп туруп басат экенбиз. Сөзсүз configure деген сөздөн кийин пробел коюп туруп, андан кийин клавиатурадан tab деген баскычты басканыбызда бул жерге автоматтык түрдө configuration.xml деп жазылат. Андан кийин клавиатурадан Enter деген клавишаны басканыбызда Office 2021 компьютерге жүктөлө баштайт. Башкача айтканда скачать этиле баштайт. Скачать этилип бүткөнгө чейин күтөбүз. Бул программаны скачать этиш үчүн компьютериңизде интернеттин ылдамдыгы жогору болуш керек. Ошондуктан интернеттин ылдамдыгы чоң болгон Wi-Fi-га туташтырып алганыбыз жакшы. Эгерде сизде интернет жай болсо, анда бул файлды көпкө чейин скачать этет. Азыр файл скачать этилип бүткөнгө чейин күтөбүз.
скачать этилип атканда компьютерде интернет өчүп калбаш керек. Ошондуктан интернетке туташып туруш керек. Интернеттин ылдамдыгы канчалык жогору болсо, сиз программаны ошончолук тез жүктөп аласыз. Эгерде интернеттин ылдамдыгы жай болсо, сиз бул программаны көпкө жүктөшүңүз мүмкүн. Азыр жүктөлүп бүтөйүн деп калды. Дагы бир аз күтүп турабыз. Бул файл жүктөлүп бүткөндө Office 2021 офистик программа компьютерге орнотулуп калат. Аз дагы бир аз күтүп турабыз. Установка болуп бүттү. Установка болуп бүткөндөн кийин бул жерден закрыт деп терезени жаап коебуз. Терезени жаап койгондон кийин бул жерден командная строканы дагы жабабыз. Андан кийин C дисктин ичиндеги Office 2021 деген папканы өчүрүп салсак дагы болот. Ал керек эмес болуп калды. Белгилейбиз дагы Office 2021 деген папканы өчүрүп койдук. Эми бул жерден бардык терезелерди жаап коелу. Андан кийин бул программа компьютерге орнотулгандыгын көрөбүз. Бул жерден пуск деген баскычты басканыбызда бул жерде приложениялар чыгып турат. Бардык приложенияларды көрүү үчүн мына бул жерден все деген баскычты бассак, мына компьютерге орнотулган программалар чыкты. Мына бул жерде Office Excel турат. Төмөн жака түшөбүз. Төмөн жака түшсөк, бул жерде мына PowerPoint турат, Publisher турат, Outlook турат, ошондой эле Word турат. Буларды рабочий столго чыгарып алсак болот. Рабочий столго чыгарып алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн ошол программага алып барып туруп, сол жак баскычын, мыштын сол жак баскычын басып туруп, кое бербестен рабочий столго сүйрөп алып чыгып таштайбыз. Андан кийин PowerPoint менен Word'ду дагы ушундай эле ыкма менен рабочий столго сүйрөп алып чыгып таштайбыз. Word'ду дагы рабочий столго сүйрөп алып чыгып таштайык. Бул жакта Word. Андан кийин бул программалар көп иштелгендиктен бул программаларды панель задачка коюп алсаңыз болот. Панель задачка коюп алсаңыз, сиз бул программаларды оңой табасыз жана кирүү жеңил болот. Панель задачка коюу үчүн ошол программага мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын басып туруп, кое бербестен панель задачка алып барып туруп, кое берсек, панель задачка коюлуп калат. Мына Excel'ди дагы алып барып коебуз. Бул жерден PowerPoint'ти дагы панель задачка алып барып туруп коебуз. Эми бул программаларды ачып көрөбүз. Мына Word'ду ачып көрөлү. Word'ду ачканыбызда Word жүктөлө баштады. Бул жерден новый документ деген тандайбыз. Новый документ деген тандаганыбызда мына бул жерде бизде офистик программабыз иштеп атат. Андан кийин Excel'ди дагы ачып көрөлү. Мына Excel'ди ачсак, бул жерде Excel дагы иштеп атат. Мына жазып көрөбүз. Кадимкидей жазылып атат. PowerPoint'ти дагы иштетип көрөбүз. PowerPoint'ке дагы кирдик. Бул жерден PowerPoint'ти дагы ачып көрөбүз. Бул жерге жазып көрөбүз. Кадимкидей жазылып атат. Установка айрым учурда установка болгондон кийин айрым маалыматтарды сурап калышы мүмкүн. Эгерде ошондой маалымат чыгып калса, отложить дегенди басып койсоңуз болот. Мына эч кандай активация дагы сураган жок. Эгерде силердин компьютериңиздерде офистик программа иштебей калса, аны компьютерден өчүрүп салып туруп, кайрадан жаңыдан офистик программаны орнотуп алсаңыз болот. Кааласаңыз 2019'ду, кааласаңыз 2021'ди, кааласаңыз 2024'тү. Бирок ошол офистик программаларды орнотуу үчүн компьютердин конфигурациясы ошого дал келиш керек. Ушундай ыкма менен